Жумуш боюнча алып атам эми Европага. Кайсы өлкөгө тил билип барыш керек деген дагы бар экен го, жазылган экен. СССР, вот прямой рабочий виза Германияга ачылсын десеңер, вот обязательно тил билиш керек. Сертификатыңарды билиш керек, то, что вы не имеете язык. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Мына телекөрүүчү, өзүңүз багамдагандай эле, эгерде сиз чет өлкөгө, мейли Европага, мейли башка өлкөлөргө бара турган болсоңуз, сөзсүз түрдө ошол тилди билет деген сертификат же болбосо окуудан өтүп тилди билишиңиз кажет экен. Ушул сыяктуу эле өлкөбүздө дагы билим берүү министрлиги тарабынан атайын 5-класстан 8-класска чейин эне тилибиз болуп саналган кыргыз тилинде көчмө экзамен тапшыруу туурасында тапшырмалар коюлду. Бул туурасында сизге кеңирээк баяндап беребиз. Англис тилин, кыргыз тилин жана кыргыз тилин, мамлекет тилди үйрөнүүгө, билүүгө болгон окуучулардын жана алардын ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү, жалпы билим берүү уюмдарындагы бул билим берүүнү башкаруу үчүн, анын сапатын дагы мындан ары жакшыртуу үчүн ошо жалпы билим берүү уюмдарында мониторинг жүргүзүү, анализ жүргүзүү максатында бардык 5-6 класстын окуучулары 2024-2025 окуу жылынын жыйынтыгы менен кыргыз тилинен көчүрүү экзамендерин тапшырышат. Көчүрмө экзамендин шарты боюнча тапшырмаларды министрликке караштуу билим берүүнүн сапатын баалоо департаменти тарабынан түзүлөт. Тапшырмалар тесттик жана ОЗЭК суроолордон туруп, экзамен күнү сайтка жүктөлөт жана мектептер аны көчүрүп алып, экзаменде колдонот. Экзамен күнү ооруп калышы мүмкүн, дагы бир жүйөлүү себептер менен экзаменге катыша албай калышы мүмкүн, же болбосо ошол экзамен тапшырган күнү экзаменден кулап канааттандырарлык эмес баа алып калышы мүмкүн. Ошондуктан аларга кийин тапшырганга мүмкүнчүлүк берилет. Эгерде такыр эле тапшыра албаса, анда класста ордунда калат. Предметтик көчүрмө экзамендер буга чейин болуп келген. Тактап айтсак, 2005-жылга чейин бирок ашкере шан шөкөткө айланып кетүүсүнөн улам токтотулган болсо, кайрадан эне тилди эл ичинде жайылтуу үчүн киргизип жатат. Бул укманын күнгөй тескейи дагы бар экенин эске алышыбыз керек. тил корголууга эмес, колдонууга муктаж деген ушул нерсе да. Тилин үйрөнүүдө бир 4 нерсе бар. Бул биринчиден адамдын каалоосун жаратуу, экинчиден турмуштук муктаждыкты жаратуу, үчүнчүдөн мындай камсыздандыруу, камсыз кылуу, окуу китеп программалары менен камсыз кылуу, үчүнчү турмуштук дайыма күндөлүк тажрыйбанын болушу. Адамдын ички муктаждыгы болбосо, анан күндөлүк турмушта ушундай жиш баягы күн сайын колдонуп отурган тил болбосо, тилди эч ким үйрөнбөйт да. Мисалы, макул экзамен алалы, азыр баа алсын бала, 5 алсын макул, 4 алсын, эшикке чыккандан кийин кыргыз тилинде сүйлөбөй, баа алуучу татаал, кыйын, жоопкерчиликтүү предмет гана болуп калбаса экен деген сөз да. Экзаменде атайын комиссия баштан аяк алып барат. Эгерде жыйынтыгында баланын төмөн баа алып калуусу орунсуз экенин көтөрүп чыгып, кайрылса кайрадан каралат. Ал эми экзамендерден кимдер бошотулат деген суроо бар. 4 чейректи тең кыргыз тили предметинен жалаң 5ке тапшырган окуучулар ушу кыргыз тили боюнча республикалык олимпиадаларда орундарга ээ болгондор, мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулары бул экзаменден бошотулган. 2025-2026 окуу жылында окуучулар ЖРТда милдеттүү түрдө кошумча кыргыз тилинен тест тапшырат. Анда белгиленген босого балдан өтпөгөн окуучулар негизги тесттин жогорку балына карабай, жогорку окуу жайга тапшыра албайт.